Салам достор, циклдар темасын улантабыз. Азыр биз continue жана else операторлорун кантип колдонууну үйрөнөбүз. Эң алгач continue операторун карайлы. Continue оператор аткарылганда циклдын телосундагы ошол continue операторунан кийинки бардык командалар аткарылбай калат. Мисалы үчүн мындай бир код жазалы. Мынакей, караңыздар. Бул жерде биздин цикл 3 итерация иштейт. Андан кийин ал ар бир итерацияда экранга иинин маанисин чыгарып берип турат. Караңыздар, андан кийин continue оператору жазылган. Бул оператордон кийин мындай команда жазылган. Караңыздар, ал өзү эле ката бир эскертүү сыяктуу бизге мындай берип койду пайчарым. Анткени бул баары бир экранга чыкпайт. Программаны иштетип көрсөк, мынакей караңыздар, экранга 0дон 2ге чейинки сандар чыкты. Ал эми finish деген бул жактагы сөз сап экранга чыккан жок. Бул continue операторун аткарылганда цикл токтоп калбайт, болгону ал өзүнүн кийинки командаларды жөн гана аттап өтөт. Андан кийинки командалар аткарылбай, кийинки итерация башталып кете берет. Биз аны кандайдыр бир шарттын ичине киргизсек болот. Мисалы үчүн, эгерде и 2ге барабар болчу болсо, анда биз аны аттап өтөбүз. Эми программаны кайрадан иштетип көрсөк, мынакей караңыздар, ал бизге мындай жыйынтыкты чыгарып берди. Эң алгач 0, 1, 2. Азыр бул жакта экранда бир аз көрүнбөй турат. Бир аз чоңойтоюн экранды. Мынакей, эми көрүндү, мынакей. Бул жерде эң алгач 0 деген сан чыкты, андан кийин finish деген маани. Бул кийинки сапка түшүп калган, эмне үчүн түшүп калгандыгы менин оюмча бардыгыңыздарга белгилүү болсо керек. Анткени бул жерде print оператору бир сап астына түшүрөт, эгерде мындай инструкция жок болсо. Жана караңыздар, эгерде и 2ге барабар болсо, жөн гана иини чыгарды, иинин маанисин и 2ге барабар. Жана бизге finish деген бул жактагы сап чыккан жок. Бул команданы биздин циклда ал жөн гана аттап өтүп кетти. Бул команда аткарылган жок. Эгер и 2ге барабар болгондо, анын астындагы командалар аткарылган жок. Албетте, continue операторун while циклында да колдонсок болот. Бир мисал жазайын. Мисал үчүн, while циклы уланат качан гана и 5ке барабар болгонго чейин. Бул жакта биз continue операторун жазсак, бул цикл кандай иштейт? Бул цикл чексиз цикл болот. Анткени бул жактагы и эч качан өзгөрбөйт. Эмне үчүн? Анткени биз аны жөн гана аттап өтөбүз. Ар бир итерацияда и 1ге чоңойбойт. Аны кантип чексиз цикл болгондугун билүү үчүн бул жака мындай бир экранга иинин маанисин чыгаралы. Мисалы үчүн и болсун, андан кийин мындай болсун. Биз программаны иштетсек,
Караңыздар, мындай болгон чексиз циклга түшүп калдык. Эмне үчүн? Анткени биздин ииги ар бир итерацияда жөн гана аттап өтөт. Continue оператору бул жерде аткарылат. Ошондуктан бул жакта бул операция жөн гана калып кетет, аткарылбайт. Аттап өтөт. Continue операторунун негизги кызматы ушунда. Кээ бир операцияларды жөн гана аттап өтүү. Бул жакта чексиз циклды токтотоюн. Эми бир тапшырма аткарып көрөлү. Тапшырма мындайча болсун. Бизге сырттан кандайдыр бир сан берилет. Биз 1ден баштап ошол санга чейинки бардык так сандарды экранга чыгарып берели. Программа мындайча болушу мүмкүн. Мынакей код ушундай болду. Сырттан кандайдыр бир бүтүн сан берилет. Ал эми бул циклдын ар бир итерациясында иинин мааниси экранга чыгарылат. Бирок качан гана и 2ге бөлүнүп калчу болсо, башкача айтканда и жуп сан болуп калчу болсо, анда биз бул жердеги команданы жөн гана аттап өтөбүз. Башкача айтканда иини экранга чыгарбайбыз. Программаны иштетип көрөлү. Бул жерге биз 10 деген маани берели. Enter'ди бассак, мынакей караңыздар, бул жакта 1, 3, 5, 7, 9 жалаң гана так сандарды экранга чыгарып берди. Эгер биз бул жерге кандайдыр бир так санды жазсак, мисалы үчүн 15, Enter'ди бассак, караңыздар, 15тин өзүн дагы кошо экранга чыгарды. Анткени 15 так сан болуп эсептелинет. Ал эми 10 саны бул жуп сан болуп эсептелинет. Биз аны бул жакта бардык жуп сандарды экранга чыгарсак болот. Башкача айтканда, бул жерге 0дун ордуна 1ди жазып койсок, анда бул жакта жалаң жуп сандарды экранга чыгарат. Программаны иштетип көрөлү. Бул жакка биз кандайдыр бир сан жазалы, мисалы үчүн жогору үстүндөгү 10ду кайра жазып коелу жана Enter'ди бассак, караңыздар, бардыгы жуп болгон сандарды экранга чыгарды. Эми 15 деп жазсам, мынакей бардык жуп сандарды чыгарды. Ал эми 15 чыккан жок, анткени 15 так сан болуп эсептелинет. Менин оюмча, Continue оператору бардыгыңыздар үчүн түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эмди else операторун кантип колдонууну үйрөнөлү. Else оператору бардыгыбыз билгендей эле бул шарттуу оператор. Бирок биз бул операторду циклда колдонсок болот. Аны мындайча жазсак болот. Бул жака print finish. Бул жерге көңүл буруп кетчү нерсе, else оператору циклдын телосуна эмес, анын сыртына жазылат. Анын ичине эмес. Жана дагы айтып кетчү нерсе, бул else операторунун ичиндеги командалар качан гана анын үстүндөгү цикл канча итерация иштеши керек болсо, ошончо итерация иштегенден кийин гана аткарылат. Эгерде бул үстүндөгү цикл кандайдыр бир себептер менен кокус токтоп калчу болсо, мисалы үчүн break оператору менен же болбосо башка, анда бул жактагы командалар аткарылбай калат. Else операторунун ичиндеги, караңыздар, бул жерде print finish деген жазуу турат, ал аткарылбай калат. Программаны иштетип көрөлү. Кичинерээк бир сан жазалы, мисалы үчүн 5 болсун. Жана караңыздар, бул жака бизге finish деген жазууну экранга чыгарып берди. Эми биз бул жерге мындай деп жазалы. Эгерде и бул жакта караңыздар, 4 деген маани бар, демек и 4кө барабар болуп калчу болсо, анда биз программаны
токтотолу. Жана бул жакта программаны кайрадан иштетсек, бул жака эми 7 деген маани берели. Жана Enter баскычын басканда караңыздар 2-4 болду, бирок finish деген жазуу экранга чыккан жок. Албетте 4кө келгенде бул i бул жактагы print оператору аткарылат, анткени i бул жакта break операторунун үстүндө турат. Эгер бул жердеги команда анын астында болуп калчу болсо, анда 4 экранга чыкпайт болчу. Негизи else операторунун циклдагы ордушунда бул жакта цикл толук иштегенде гана аткарылат. Else операторун албетте бул жакта while оператору үчүн да колдонсок болот. Мисалы үчүн ушул эле циклды, ушул for циклын биз while циклына айланталы. Ал үчүн бул жака i'ни жарыялоо керек. Ал бизде 1 болсун, анткени бул жакта 1ден башталган. Жана бул жерге биз while деп жазышыбыз керек болот. Мынакей болду. Эми программаны кайрадан иштетсек, көрө туруңуздар, бул жерде биз i'ни чоңойткон жокпуз. Мынакей, эми программабыз туура болду. Эгерде i'ни 1ге чоңойтпасак, өзүңүздөр билгендей эле биз чексиз циклга кирип кетебиз. Программаны эми иштетип көрөлү. Бул жака биз жанагындай эле 7 деген маани берели. Бул жерде биз бир аз каталыкка жол бердик. Анткени караңыздар, биздин цикл чексиз циклга кирип кетти. Эмне үчүн? Анткени караңыздар, бул жакта i жупсан болуп калчу болсо, анда бул жактагы бардык командаларды аттап өтөт. Биздин i дагы 1ге чоңойбой калат дагы, ошол бойдон калат. Мисалы үчүн, бул жакта эң алгач 1 деп турган. Жана андан кийин 2 деген мааниге ээ болот кийинки итерацияда. Жана бул жакта i 2ге барабар. Демек, ал жупсан. Бул жакта жупсан эмес, азыр биз бул жака 1 деп жазганбыз, демек ал таксан. Эң алгач эле бул жакта 1 болуп турган учурунда эле караңыздар, таксан, ошондуктан бул жерге continue оператору аткарылып калат. Жана бул жакта командалар бардыгы аткарылбайт, аларды аттап өтөт. Ошон үчүн i эч качан чоңойбойт жана 1 бойдон кала берет. Биз бул жактагы чексиз циклды токтотолу. Жана бул жердеги команданы эң башына жазалы. Мына бул жерге. Бирок бул учурда дагы караңыздар, ал 2ден башталып кетет. Ошондуктан бул жака 0ду жазып коюу туура. Эми программаны кайрадан иштетсек, жана 7 деп жазсак, мына жанагы эле жыйынтык. Эгерде биз бул жактагы break'ти өчүрсөк, бул жердеги шартты өчүрүп койсок, жана программаны кайрадан иштетип 7 деген маанини кайрадан берсек, бул жерге караңыздар, finish деген сөз чыкты. Бул жакта бизге экранга 8 деген маанини чыгарды. Эмне үчүн? Анткени караңыздар, бул жакта коддо биздин цикл 7ге чейин иштейт. i 7ге барабар болгонго чейин иштейт. i 7ге барабар деген маани бул жака келет, текшерилет, андан кийин ал жерге i'ге 1ди кошуп коебуз. Демек 8 деген маанини алабыз. Жана 8 жупсан, ошондуктан ал экранга чыгат. Менин оюмча, else операторун колдонууну бардыгыңыздар түшүндүңүздөр деп ойлойм. Эң негизги эске салып кетчү нерсе, else оператору качан аткарылат? Качан гана үстүндөгү цикл толук өз итерациясын өтүп бүткөндөн кийин аткарылат. Канча итерация иштеш керек болсо, ошончо иштегенден кийин гана else оператору аткарылат. Эгерде ал кокус токтоп калчу болсо үстүндөгү цикл, анда else оператору аткарылбай калат.
негизи циклдагы else операторунун кызматы ушул. Ушуну менен циклдар темасын жыйынтыктайбыз. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, ага албетте лайк басыңыз. Жана албетте жаңы видео сабактарды өткөзүп жибербөө үчүн каналга катталууну унутпаңыздар. Сабактагы материалдарды бышыктоо үчүн Telegram каналга катталсаңыз болот. Ал жактан кызыктуу тапшырмалар жана тесттер болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.